Жана кыргызстандыктар, сиздерге кайрылайын дегеним. Бул нерсе менен ар бир жаран жөн турганга туура келбейт. Адахан Мадумаров Кимсанбаевичке мына чоң казат деп баштап аткан, жана ошондой эле Сыймык Жапыкеев деген кухняда отуруп эле кечке диванный эксперт деп коет да мына эркектерди. Диванда отуруп эле кечке кимге болсо эле асылып баягындай өзүнү пиарить ете берет экен да. Кыргызда жакшы сөз бар. Көк шубакты токту жейт, көрө албаган бокту жейт деп. Анан кечке эле бок жей беришинин кереги жок да. Каркыраны сатып берген, да эмне кылып берген депчи. Андай такыр туура эмес. Мен жаштарга өзүбүздүн келечегибизди ойлоп, жана ошондой эле будущим балдарыбызды ойлоп, жакшы адамдарды мындай иргеп алсак жакшы болмок да. Ушу Сыймык Жапыкеев дегенге айтмакмын, баягы чоң казат деп, чоң казанды баягы башыңызга кийип алсаңыз жакшы болмок. Жок нерсени баштап эле. Адахан Мадумаров ким, анан Сыймык Жапыкеев ким? Мындай ат менен төбөдөй да айырмасычы. Оозунда баягындай сөзүм бар деп эле сүйлөй бериштин кереги жок да. Буну айтып кетпесе болбойт, такыр болбойт да. Ар бир Кыргызстандын ар бир жашына керектүү нерсе. Ошон үчүн биз өзүбүздүн келечегибизге абдан жакшы маани берип, в глубине души жүрөктөн чыгарып, кимдин кандай экенин таразалап алганыбыз туура деп ойлойм да. Бул видеону кайрылууну жасаган себеби Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго жок жерден жала жаап атканы, каркыраны сатып бердиң, анан сен мынтип бердиң деп. Каркыра эмне жөнүндө эмне экенин сиз даже билбесеңиз керек ба? Сыймык Жапыкеев деген баягы наркомандарга окшойсуз го, кечке кухняда отуруп бересиз. Урматтуу достор, анан достор деп эле баягындай жаман адамдарга окшопчу. Такыр туура эмес мындай кылганыңыз. Ошондуктан жаштар өзүбүздүн келечегибизди тандайлы, ким экенин мындай ажырата билсек жакшы болмок. Ушул видеону жакшы комментарий калтырып, жакшы ойлор менен бөлүшүп кетсек жакшы болмок.